УКМКда болгон кыйноо дагы бир жолу угуп алыңыздар. Мени 1 саат бою УКМКнын шаардык мекемесинде 1 саатка жакын ток менен кыйнашкан. Тактап коеюн. Ошол маалымат тактап берсеңиз. Азаттыктын баракчасында чыккан маалыматта СИЗОдо кыйналган деп жазылып калган экен. Анан ошол СИЗОнун кызматкерлери жетекчинин орун басарлары келип менден көпкө чейин суранышты. Биз деген сизди кыйнаган жок элекпи? Себеби ал жакта деген чынында эле СИЗОнун кызматкерлери тарабынан менин ден соолугума, өмүрүмө эч кандай коркунуч келген эмес. Бир минут. Анан алардын кандайдыр бир маалымат туура эмес тарап калгандыгынан кандайдыр бир тиешеси жок адамдар жабыр тартып калбашы үчүн мен тактап койгон маалыматты УКМКда болгон кыйноо дагы бир жолу угуп алыңыздар. Мени 1 саат бою УКМКнын шаардык мекемесинде 1 саатка жакын ток менен кыйнашкан. Кимдер кыйнаган тактай аласызбы? Тактай албайм, алар маскачан болчу. А мени СИЗО кызматкерлери эч кандай кыйнаган жок. Ал жакта бардыгы жакшы. Аксана болбой эле койсоңуздар болот. Бардык алгыда акыйкат баары бир жеңет.